Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сизге Ош облусунда жайгашкан турак үйдүн проектин көрсөтөбүз. Сиз көргөндөй эле бул заңыраган, чоң жана кызык проект болгон. Площади 950 квадратный метр. Размерлери 14x21, бул тарап 21, бул тарап 14. 3 этаж жана цокольный этажы бар. Потолоктордун бийиктиги биринчи, экинчи этаж бул 3,2, а үчүнчү этаж бул 3,6. Цокольный этажга бул тараптан түшөбүз. Фасадтын жасалгыларын көргөнүңүздөй бул классикалык стиль. Биринчи, экинчи этаж симметричный. Эки тараптан деле балкончиктер бар. Ортосунда акцент болуп входная группа бар, входная зона. Кооз арка менен козулгон жана колонналар менен. Колонналар бул дарийский колонна деп атап коюшат. Жана кооз элегантуу мрамор тепкичи. Ортосунда витраж, эки этажга созулган чоң витраж болот. Үчүнчү этажында көргөнүздөй эле терраса бар, чоң терраса. Бул жакта меймандарды тоссок болот, стол коюп. Жана балкондор бар бул тараптан жана бул тарабында. Эки тараптан балкондор бар. Көргөнүздөй эле жасалгылар бул болсо классикалык стилге жарашуу. Бул колонналар, дарийский колонналар, карниздер, балясиналар жана плястра. Чекелеринде рустиктер бар. Терезелердин формалары бул тек түз форма жана арка. Аркы фасадын көрсөк деле ал жагы деле кооз менен кооз болгон. Чоң айнектер бар. Жарык комнаталарга кирип турат. Аркасында деле дарийский колонналар менен козулгон жана арочный айнектер. Крышанын формасы бул жалпак деп айтсак болот. Бул тараптан караганда жалпак болуп көрүнөт. Крышаны парапет менен жаап койгонбуз. Парапеттин бийиктиги 1,2. Ушул парапет үчүн бул ылдый тараптан үйдүн крышасы жалпак көрүнөт. Крышанын формасы деле абдан кызык. Абдан туруктуу болуп жасалынган. Көргөнүздөй эле үйдүн тушунда навес бар. Навес жөнөкөй эмес, ал 2 этаждык. Бул тарапта 2 машинага арналган ачык гараж бар. Ортосунда биз меймандарды же зона отдыха деп койгонбуз. Бул жакта стол коюп койгонбуз 12 адамга. Бул тарапта барбекю зона же очоккана болот. Көргөнүздөй эле навес үйдүн стилин кайталайт. Бул колонналар, балясиналар, классикалык стиль. Экинчи этажга биз бул тепкичтен чыгып, экинчи этажда деле мейман тоссок болот. Же жөн эле сергип дем ала турган зона жасадык. Экинчи этажды биз коздоп койгонбуз. Көргөнүздөй эле үйдүн астында навес бар. Навес жөнөкөй эмес, 2 этаждуу. Навес деле классикалык стилде жасалган. Бул колонналар, балясиналар менен коздолгон. Бул тарапта 2 машинага арналган ачык гараж бар. Ортосунда меймандар тоскон зона жана чекесине бул барбекю очоккана жасасак болот. Экинчи этажга бул тепкич менен чыгып, экинчи этажда деле мейман тоскон зона бар, же дем алуу. Жана экинчи этажда биз озеленение кылганбыз. Көргөнүздөй эле. Өтө кызыктуу навес болгон. Өтө өзгөчө кооз деп айтсак болот. Жана навестин алдында бул бассейн бар. Бассейндин бул тарабы бак болот. Жака дарактарды эгип, сонун бак сад жасайбыз. Жана бул тарапта фонтан болот. Жана силерге визуализацияларын көрсөтүп кетейин. Бул жакта фасадный освещениясы бар. Классикалык стилде жасалган.
ошондой бир чоң заңгыраган жашынакай үй болду. Ошондой сонун проект болуп чыкты. Силерге жакса лайк баса кетиңиз, ой пикириңизди комментарияларга жазыңыз.